насилию? Нет, нет, нет! Правонарушениям? Нет, нет, нет! Правопорядку? Да, да, да! Рекетчилик, зомбулук жөн гана өзүңөрдүн классташтарыңар, башка досторуңар зомбулукка калбастан силер көргөнүңөрдү, билгениңерди эжейлериңерге, мугалимдериңерге айтсаңыздар, бул акылсыздык эмес. Бул сиздердин бири-бириңиздерди коргоо жана акылдуулугуңар көрсөтөсүздөр да. Зомбулук бул күчтүү болуу эмес, бул ар бир алсыздыктын белгиси болот да. Анан бул мектеп жөн гана билим алуу жер эмес, ошондой эле бул тынчтыктын, сый-урматтын жана ынтымактын ордосу болуш керек. Сиздер окуучулар жөн өткөрбөстөн убактыңарды ар бириңиздер бир ар кандай иш-чарага катышып, көңүлүңүздөрдү буруп, китеп окуу менен ушундай иш-чара, флешмобторго көп катышып, сиздер кийинки биздин келечек муунсуздар азыртадан ойлонуп, кандай окууга, кесипке ээ болом, ушул боюнча баарыңыздарды башынан ойлонушуңуздар керек да. Үй-бүлөлүк зомбулук, анын ичинде ушул жаш өспүрүмдөрдү зомбулуктан коргоо маселеси бул өтө көйгөйлүү маселелердин бири болууда. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, сиздер менен да буга чейин да жолугуштук. Бир катар ирет ушундай жолугушууларды өткөрүп атабыз, иш-чараларды өткөрүп атабыз. Бирок ошого карабастан ушул үй-бүлөлүк зомбулук жаш өспүрүмдөрдүн арасында жаш өспүрүмдөрдү зомбулуктан коргоо боюнча маселелер дагы деле азайбай келүүдө. Ошондуктан ушул иш-чараларга активдүү катышып берүүңүздөрдү биз дагы суранабыз. Ушул мыйзам бузулбасын деген ой максаттарда, тилектерде ушул иш-чараларды өткөрөбүз. Бүгүн ушул 19 майдан 24 майга чейин ушул Балыкчы шаарында өспүрүмдөрдү зомбулуктан коргоо жумалыгы башталып отурат. Атайын ошо биздин шаарыбыздын башчысы Азамат Арнабекович ушуну бекитип, ушу жумалык өтсүн деп атайын тескемеге кол коюп иш план бекитип берди. Бул иш планда биз ушу балдардын бир жумада балдардын укуктарын коргоо, зомбулуктан аларды сактоо, коргоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт, ачык эшиктер өткөрүлөт, спорттук иш-чаралар болот, сүрөт тартуу көргөзмөлөрү уюштурулат, конкурстар уюштурулат, флешмобтор уюштурулат. Мунун бардыгында ошол биздин ички иштер бөлүмү, билим берүү бөлүмү менен, биздин шаардык прокуратура органы менен, укук коргоо органдары менен, биздин социалдык тармактагы бардык мекеме ишкана жетекчилери менен бир иш-чараны уюштурууну пландадык. Мына бүгүн ачылыш кылып, атайын ушу балдарга биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча иш-чараны уюштуруп атабыз. Андан тышкары мына биздин 22 майда Балыкчы шаардык мэриясында ушу саат 9-да үй-бүлөнү бекемдөө темасында ошол ак ниет нуру борборунун атайын илимдүү алымдар келип атайын сабак өтүшөт. Андан тышкары дагы ошол билим берүү бөлүмү ар бир мектепте ушул бир жумалыктын иш планы менен иштерди жүргүзмөкчү. Бул ушул биздин Балыкчы шаарында үй-бүлөлүк зомбулукту, ошонун ичинде жаш балдарга болуп аткан зомбулукту азайтып жокко чыгаруу. Ушул биздин өткөрүлүп аткан буга чейинки дагы көп иш-чаралар өткөргөнбүз. Биздин Балыкчы шаар мэрия тарабынан, билим берүү министрлиги тарабынан, андан тышкары
ушу Балык шаардык иштери бөлүмү тарабынан, биздин мына прокуратура кызматы тарабынан да биз көп иш-чараларды өткүзүп келатабыз. Элге жат көрүнүш нерсени биз азайтыш керек. Ошол максаты мына бүгүнкү иш-чаранын максаты ошо ойлойм. Ошол иш-чарага силер баарыңыздар активдүү катышып бериңиздер. Окуучулардын арасында рэкет фактылары, зордук, зомбулук фактылары боюнча профилактикалык иштер жүргүзүлдү. Эң биринчи биз ишенебиз, ошол профилактикалык иштердин негизинде бизде мектептеринде, ошондой эле үй бүлөлөрдө зордук, зомбулуктун фактылары жок болот деп. Эң биринчи мен кайрылат элем биздин окуучуларыбызга, ошондой эле биздин ата-энелерибизге балдарыбызды зордук, зомбулуктан сактайлы. Зордук, зомбулукка жол бербейли. Себеп балдар биздин келечегибиз. Балдарды биз билимге умтулушубуз керек. Ошол эле көбүрөөк китеп окушубуз керек. Азыркы учурда билим берүү бөлүмүнөн китеп кароо сынагы жарыяланды. Ошол кароо сынагы мэрия менен 3 тарап менен биргеликте уюштурулуп атат. Мен ишенем, ошол конкурстун жыйынтыгында дагы буюрса биздин окуучулар жакшы жыйынтык көрсөтөт, байгелүү орундарга ээ болот. Биз баарыбыз гана бириксек, зордук, зомбулукка каршы көрсөтө алабыз. Ошондуктан баарыңыздарды чакырат элем, зордук, зомбулукка жол бербей, баарыбыз чогуу аракет кылалы.